Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Мен мына лимфанын сүрөтүнөн баштадым. Ушуну албетте скриншот кылып алсаңыздар, жана эң негизгиси мына ушул көкүрөк тушундагы лимфанын келип көк тамырга куйган жерин эстеп калыңыздар. Лимфа жөнүндө айтып кетейин деп атам да. Бул эмне үчүн бир эле лимфа жөнүндө эле айта бересиз, эмне үчүн бир эле лимфа жөнүндө айта бересиз. Бүт эле ооруда эмне үчүн лимфаны айтасыз деп айтышат да. Бүт ооруда, бүт дүйнөдө 1100 оору катталды. Эми бизде международная классификация болезней деген бар, МКБ деп коет медицинада. Ушул МКБда 1100 ооруну табышып, эми элестетиңиз, мына бир эле адамда 1100 диагноз коюлду да. Мына ушул диагнозда ар бир специалист өзүнүн дарылоо протоколун колдонуп, ошол ооруларды аяктырганга аракет кылат. Бирок биз натуралдык ыкма менен даралаган врачтар, бизди врачи альтернативной медицины или интегративный медицина деп коет. Альтернативдүү медицинадагы биз дагы врачпыз, бирок биз натуралдык ыкмаларды колдонгонго көбүрөөк аракет кылабыз да. Мына ушул натуралдык ыкманы колдонгон врачтарды врачи альтернативный медицина деп коет. Биз көбүнчө ушул безге көп көңүл бурабыз да. Себеби деген, менин окуткан профессорлор, мен окуган профессорлор, мисалы Иван Павлович Немувакин, ал раматлык 95-ке чыгып каза болгон. Бирок ошол көп безилдеп кеткен да. Ошо адамдар натуралдык ыкма менен дарыланыңыздар депчи. Эми андан кийинки анын окуучулары ушу Гуреева Ольга Евгеньевна, Шишова Ольга Ивановна, мына Агулов тоже биз ушу сабактарын онлайн алып турабыз. Ушул врачтар бардыгы альтернативный медицинада врачтар да, көбүнчө эмес, деги эле булар ушул натуралдык ыкмаларды колдонуп, ар бир ооруну жакшырганга аракет кылат. Мына ушул ар бир ооруда ушул эң негизгиси лимфаны массаж жасоо, лимфаны түртүү, мына ушул лимфа жөнүндө көбүрөөк айтылат да. Эмне үчүн? Негизгиси мындай түшүнүңүздөр, бизде 3 тамыр бар. Мына мен артымда көрүнүп турат. Бул кызылган тамыр, вена тамыры, анан кийин азыркы мен көрсөткөн без тамыр. Мына ушул 3 тамыр бизди деги эле тирүү жанды ушул 3 тамыр кармап турат. Кан барган жерде дарт жатпайт деп кыргыздарчы. Кан барган жерде дарт жатпайт. Дагы бир жакшы кыргыздын эң диагноз коюп кеткени бул ичиң таза болсун дегени да. Мына ошон үчүн мына курсакты сөзсүз түрдө мен дайым курсактагы органдарды түртүңүздөр, жана ошол жактагы лимфаларды түртүңүздөр деп дайым безилдеп келем. Эмне кызмат аткарат лимфа? Демек биздеги артерия, вена жана көк кан тамыры үчөө 3 түрдүү кызмат аткарат экен. Кызыл кан тамыры бизге тамак жеткирет экен. Ал эми без тамыр болсо, булар чистейшая канализация деп айтат менин профессорум. Бул чыныгы канализация. Мына ушул биздеги пайда болгон керексиз нерсенин бардыгы бир гана лимфа менен чогулуп келет. Ошол чогултуп алып келип туруп, анан кийин көк кан тамырга куюп берет. Кандайча кылып ал чогултуп келет? Мисалы, сиз тамак жедиңиз, ал ашказандан, мына мен артымдагы сүрөттү карап туруңуз, ашказандан ички чегиге өтөт. Ички чегиден алар өт менен уйку бездин негизинде ийрүү болот, жана ошол жерден кан тамырларга сиңип биздин денебизге таратылат.